Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, көрөрмандар, арбаңыздар, жакшысыздарбы? Мынакей азыр өзүңүздөр билгендей, көргөндөй, уккандай Кыргызстанда бир караан, ал шайлоонун карааны болуп жатат. Мынакей биз эсибизде көп Совет доорунда өмүр сүргөндөр шайлоо убагында ушунчалык бир шаңдуу майрам болуп өтчү эле. Элдин баары кубанып, ушунчалык жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен алдыны көздөй кетчү эле. А бирок азыр салыштырмалуу азыркы доордун шайлоосу аз-маз өзүнчө өзгөрүүлөргө дуушар болду. Анткени көп шайлоо маалында элдер кубанбастан кээ бирлеринин маанайы түшөт. Анан азыр социалдык эксперттердин чечимдери боюнча негизи шайлоочулар 3 маанайга бөлүнүштү. Биринчиси позитивдүү маанайдагылар, экинчиси негативдүү маанайдагылар, үчүнчүсү орточо нейтралдуу маанайдагылар болуп бөлүнүштү. Эми аны түшүндүрө кетсек, позитивдүү маанайдагылар алар баягы жашоого ошол эле баягы жакшы үмүт менен, кичине жакшы тилек менен карап, бир жакшы үмүткө ишенгендер болуп жатат да. Балким бизде партиячылар кичине оңолгондор, программаларын оңогондор деп, балким жакшы иштесе биздин өлкө чын эле башка өлкөлөрдөн алдыга өзгөн бир өзүнчө бир өлкө болобу дегенге ишенгендер. Ал эми негативдүү көз караштагылар болсо, баягынын таягы сүйлөй берет, итүрөй берет. Алар сүйлөй берет деген маанайдагылар да. Энен алардын эми ою баягы ошо сүйлөп эле ишке келгенде баары артта калып, убадалар аткарылбай, бардыгы бир жакшы боло турган нерселер идеалдуу өзүнүн жолун таппай, кайра эле чалынып, чулунуп, кайра эле бири-биринин ушунчалык сындоолор, бири-бирин кыйноолор, керек болсо бири-бирине зулумдук көрсөткөндөр, ошо жогору баштагылардын кылган иштерине нааразы болушуп, бир ушунчө пессимисттик ойго барып калышкан, алар уже көңүлдөрү көптөрү баягы калып, жакшылык үмүткө ишенбей калгандар. Албетте бул абдан мындай өтө коркунучтуу көрүнүш, элестеткиле элдин маанайы пас, эчтеке ишенбей калган да. Анан эми бунун дагы өзүнчө башка жагы бардыр. Эми баягы эл дагы көрдү, билди, буга чейин канча шайлоолор болуп жатат, канча укмуштай сонун бир үмүттөр айтылган, максаттар айтылган, антебиз, минтебиз, дейбиз, жейбиз деп айтылган сөздөрдүн бардыгы көптөрү ишке ашпай эле, анан чаташып, чутушуп калганда, чатырашман болуп калганда, көптөрү ушундай алданып калганда, анан негативдүү бир өзүнчө бир жагдайга түшүп калышат экен. Эми булардын дагы өзүнүн туура жагы бар, балким өтө терең кетсе, бул дагы туура эмес жакка кириши мүмкүн. Анан нейтралдуу, ортоңку маанайдагылар, алар мындай экен. Силер мага баары бир дегендер экен. Сүйлөгөнүңөр сүйлөйсүңөрбү, дейсиңерби, жейсиңерби, ким президент, ким премьер, эл кандай жашап атат, кандай болот, мага баары бир деген ушундай өкүлдөр экен. Алар башы оорубайт экен. Булар ойлойт экен, эми бул өзүнчө саясий оюндар, ойной беришет, ойногонун билгенин кыла беришет, дегенин дей беришет, жегенин жей берет деп ойлоп коет экен да. Андан көрөк мен өзүм хан, өзүм бий, өзүм керек болсо парламент, өзүм ак үй, өзүм ишим кылам, өзүмдү билем, өтүгүмдү төргө илем дегендер экен. Эми бул дагы өтө мындай тыянактага келгенде, бул дагы өтө мындай өзүнчө бул көз карашта дагы кандайдыр бир чындыктар бар. Дейсиң, бакшы булар бир убагында позитивдүү баягы маанайда болгондор, позитивдүү группадагылар болгондор да, анан ишенип эле жүрүп, анан кийин бүт баягы ишеничи аткарылбаса, анан алар негативге түшкөн.
Андан кийин да негативге түшүп жүрдү, ушундай да болобу, ушундай да кылышабы, булар кылганы эмне, бул ушундай жаңылыштыктарга барганга болобу, алар кантип барып калышты деген көп негативдүү ойлордо кыйналып жүрүштү. Анан экинчи группада ошо кыйналып жүрүп, анан кийин ал экинчи группада кечки адам жүрө албайт да. Кечкили негативде жүрө берсең, баягы асан кайгы болуп кечкили кейип кепчип жүрө берсең, анда адам дарт илдетке кайрылып калышы мүмкүн да туура. Ошондуктан ал жактан жан дүйнө айтат, жок, болбойт деп, анан кийин ой жүгүртүүлөр башка чечимге чыгат дагы, алар кайра нейтралдуу группага бөлүнүшөт. Үчүнчү группага келет дагы, аяка келгенден кийин кичине жеңилдетишет эми. Болду. Биринчи группада болду, экинчи группада болду, үчүнчү группада. Эмне кылам мен, кыйналбай. Сүйлөгөндөр сүйлөйт экен, барам дегендер барат экен, иштейин дегендер иштейт экен, туурабы, туура эмес жолбу, чынбы, калппы, айтор билгендерин кылып, билген баягы ырларын ырдай беришет экен. Анан кийин өздөрүнчө жыргай беришет экен. Кээ бирлер ушинтип трибунадан айтса, элдер ишенгендер бар экен, баягы ушунчалык жан дүйнөсү тазарактар ишенет, ушундай үмүттөнөт, жашырактар, башынан өтөрөктөр ишенип, жашынакай жашоону бир жакшы жакка бурулса деп шаңдуу жакшылыкка ишенишет. Эми алар ал баскычтарды өтүп өткөндөн кийин, көңүлү калгандан кийин нейтралдыга түшүп калат экен да, анан мага баары бир деп ойлонуп коюшат экен. Мен бирок ойлойм, булардын деле мага баары бир дегени менен ичинде баары бир ичинде бир жакшы үмүттөр бар да, анткени баягы орусча макал бар го, надежда умирает последним дейт го. Баары бир үмүт деген жанып турат, үмүт деген өчүп турат. Эгер бирок бул үмүт жашоодо үмүт өчүп калса, анда эмне болот я окуй? Анда өчкөнүң ошол болуп калышы мүмкүн да. Бирок антип жашап жүргөндөр эле адамдар бар. Ар кандай адам бар, ар кандай ой бар дегендей. Туугандар, мен көп сүйлөп койдум окшойт. Аны дагы чечишебиз, дагы буюрса сүйлөшөбүз. Андан көрөк жакшы үмүт менен алдыга карай берели дагы. Бүгүн ошо позитивдүү манайга көбүрөөк көңүл буралы. Анда бүгүн бизге конокко студияга бир нече партиялар келишкен, өздөрүнүн жашынакай максаттары менен, ою менен дегендей. Анда сиздердин назарыңыздарды биз бөлүп коелу. Бүгүн бизде студиябызда Карышкылар ынтымагы партиясы келип отурат. Алардын өкүлү жана жетекчиси Көкжалов Карышкырбек. Саламатсызбы, урматтуу Көкжалов Карышкырбек мырза. Кош келипсиз биздин студияга. Мынакей өзүңүз билгендей, азыр баягы элдер ушундай маанайда болуп отурат. Келиңиз анда бир жашынакай өзүңүздөрдүн партиянын бир жакшы максаттары менен мекендин келечегине кандай карайсыздар? Кантип чын эле элибиз өнүгүп, өсүп, ушунчалык эл бактылуу, бир телегей тегиз ушундай баягы айтып коет го, торгой жумурткалаган заманда жашайбыз деген бир ойду сиз бөлүшө кетсеңиз. Келиңиз, ошого кантип жетебиз, өзүңүздү тааныштырып дегендей. Анда эмесе келиңиздер көңүл бөлүп коелу. Көкжалов Карышкырбек мырза бүгүн биздин студияда. Курмандуу күнүңүздөр менен урматтуу мекендештер, жердештер, эл журт урук тууган, саламатсыздарбы? Мынакей баардыгыбыз азыр бир өзүнчө күрөштүн үстүндөбүз. Албетте бул күрөш парламентке шайлоо болуп жатат. Эми бул жерде байкап көрсөк бардыгыбыз аябай эле мен жеңсек, мен чыксам, мен айтсам деп баарыбыз акылдуу болуп атабыз, баарыбыз кыйын болуп атабыз. Анан кийин бирок мунун бир өкүнүчтүү жагы бар, анткени баягы чындап эле баарыбыз кыйынбыз, бардыгыбыз кыйынбыз деп ар тараптан кыйын болуп бөлүнүп, аттар башка, партиялар башка, ойлорду өзгөртүп, негизи маңызы бирок ойлорду өзгөртүп, мен башкача чыгарам, башкача кирем, башкача оңоюм дей берсек, анда мен билбейм кандай болот.
Анан Кыргызда макал бар, баягы эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Анан байкап көрсөк, буга чейин тыкыр баштар кайнабай жатат. Бир жерге кочкор болуп атабызбы, буга болуп атабызбы, сүзүшө эле атабыз. Анан өзүбүз айткандай ичине эле кайнабайбызбы. Бирок билбейм. Эми кочкор менен букалардын алардын жаратылышы башкачараак. Чынында сөз таппай калса мүйүзгө өтүп кетишет. Анан мүйүз сынат дегендей, мүйүз сынгандан кийин баш сынат дегендей, баш сынса мээ иштебейт дегендей, эми жаратылыш ошондой болуп жатат. Анан кийин биз ушу Карышкалар партиясын түзүп жатабыз. Биз карышкар букалардай сүзүшпөйбүз. Баш керек, баш болбосо болбойт. Мээ болбосо болбойт. Бул жерден карышкалар кичине акылдуураак кылабы дейм. Андан дагы терең акылдуураак кылып биз биригип жатабыз. Карышкалар деле бирикпей келген, өздөрүн кыйын сезип келген, бирок биз антип жүрө берсек, эки жака көп тараптуу чаржайт болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан Карышкалар ынтымагы деген партия түзүп, карышкаларды чыныгы мен карышкырмын дегендерди бирге барын партияга түзүп, башын кошуп, бир казанда кайнайлы деп, бир сөздү сүйлөйлү деп, бир мекенибиздин ынтымагын арттырып, аны алдыга жылдырга деген максат болуп турат. Анан баягы биздин карышкалар өздөрүнчө эле карышкыр болуп жүрө бербесен, башка мамлекеттин, өлкөнүн карышкалары менен да тыгыз иштерди алып барып, мындай өлкөбүздө дагы ушунчалык өзүнө өзү ишенген, күчтүү, авторитеттүү мамлекет курсак деген бизде максат жана үмүт абдан чоң. Ошондуктан урматтуу эл журт, ушундай биз баарыңызды ынтымакка чакырып жатабыз. Анан кийин баягы жекеле ушу карышкалар эмес, баарыбыз ынтымакка келсек деп чакырып жатабыз. Ошондуктан карышкалар ынтымагынын ичинде бардык биздин өкүлдөрдү, Арстан болобу, Бука болобу, Бүркүт болобу, Шуңкар болобу, ким болот, атор бардыгын биз ынтымакка чакырып, чогуу ийгиликке жетишели деген үмүт бар. Мына ошондуктан сөздү көп узатпайын, биз негизи аз сүйлөп, көп иштегенге басым жасайбыз. Сүйлөй берсең сөз төгөнбөйт, ак кыла турган иштер көп. Ошондуктан эми сиздерге айтарым, бизди шайла деп чакыргым келбейт. Сиздер эгерде чынында эле биздин мекен ушунчалык күчтүү, өзүнүн сөзү бар, өзүнүн баасы бар, өзүнүн наркы бар, баркы бар мамлекеттерди көргүңүздөр келсе, анда албетте безге шайлаңыздар. Дагы иш жүзүндө биз көп иштерди, пландарды жасап жатабыз. Анда карышкалар кыска сүйлөйт, көп иштейт. Аз иштер көп, ошондуктан капа болбоңуздар. Барычу иштерибиз бар эле. Биз ишке бара берели. Эми дагы бир ойлор чубалып жатат. Албетте эле парламентке барганда гана иштейм, башка учурда мен иштей албайм деген бул туура эмес ой. Биз өтсөк дагы, өтпөсөк дагы, башка партиялар өтсө да, өтпөсө дагы, эл депутат болбосо дагы, айтор ар бир эл мекен үчүн, эл үчүн бул жоопкерчиликтүү. Ошондуктан баягы кечиресиздер, оюман чыгып кетти, ким айтты, Линкольн эле ким айткан, сен сураба, мамлекет сага эмне кылып берди деп, а сен сура өзүңдөн мамлекет үчүн сен эмне кылып бердиң деп. Ошондуктан бардыгыбыз Кыргызстандын өнүгүшүнө бардыгы чогуу иштеш керек, тегиз иштеш керек. Мына ушундай урам менен бүгүнкү мен
сөзімді аяқтап қояйын. Бәлкім дағы шақырсаңыздар келіп тұрабыз. Бірақ бүгінгі күнде азыр іштер бар еле. Урматтуу туған ел жұрт. Барыңарға егілік жақсылық қалайым. Күшті болалы, ынтымақты болалы, бер болалы. Барыбыз алға қоша жылалы. Чоң іштейлі бардығыбыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу Көкжалов Карышкырбек мырза. Чоң рахмат, жақсы ушунчалык маек куруп бергениңизге биз кубанычтабыз. Чоң рахмат сиздерге, ийгиликтерди каалайбыз. Анан урматтуу угармандар, көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей, негизи эле бул каршкылардын ынтымакка келүүсү бул дагы өзүнчө мен ойлойм чоң жетишкендик деп, анткени каршкылардагы ынтымакка келүүсү өтө кыйын. Анан дагы бир кызыктуу нерсени байкай кеткеним, бул кыргыз менен баягы каршкылардын бир өзүнчө бир жакындыгы бардай сезилет. Кыргыз элинде бул каршкыларды булар өтө сыйлап келишкен, тилин түшүнгөндөй эле сүйлөшүп дагы келишкен, балким чогуу иштерди дагы алып баргандар, керек болсо кээ бир каршкылар үй ордуна баягы эми каршы ит болбойт деп коет, бирок кандайдыр бир жаратылышта мамиледе болушкан да. Өзгөчө бул баягы мистикалык, олуялык бир башкача парапсихологиялык байланыштарда каршы менен кыргыздардын байланышы абдан күчтүү болгон. Ошондуктан баягы элдерде бар го, тигинин элдин колдоочусу бул, тигинин колдоочусу бул экен, кайберен экен, анан камбар ата экен деген ушундай сөздөр бар го кыргыз элинде, улуу элинде. Ошондуктан бул жерден ушу каршы мекенин каршы ынтымагы партиясына өзүнө жөнүндө айтып жатканда, мен чынында кыргыздарды элестете кеттим. Баягы каршылардагы топ-топ болуп жүрөт эмеспи? Топ-топ болуп, анан кийин үйүр деп коебу? Жүрөт эмеспи? Кыргызда деле ошол сыяктуу болчу, илгери балким азыр деле ошол салт саналар калгандыр. Баягы булар дагы топ-топ болуп, уру-уру болуп, ошончо өзүнчө муун болуп, бир тууганчыл болуп, ушундай бир топ-топ менен жүрөт да. Ошондуктан бул жерден дагы каршкылар менен кыргыздардын окшоштугун баягы тапса болот. Анан өзүңүздөр билгендей баягы дагы сөздөр бар го, эт жеген жагынан ошо каршкы менен каршкырдан кийин эле кыргыздар деп, бул дагы макал ошо кыргыздардын каршкырга жакын экендигин айгенелеп турат да. Анан бул жерден тиянакка келебиз, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Эгерде каршкылар ушу ынтымакка келип бир жакшы иш баштап атышса, анда кыргыздар деле ынтымакта боло алат деген үмүт туулууда. Ошондуктан мен ойлойм, кыргыздар деле ынтымакка келе алат. Ошондуктан биз дагы уюм, урук ошондой бөлүнө бербестен, топ-топ болуп өзүнчө үйүр бөлүнө бербестен биз дагы ынтымакка келип, ошо жакшы жетишкендиктерге жетише берели. Чек эле бул шайлоодо эмес, негизи эле жашоодо. Анда эмесе бүгүн ушундай кулак салып угуп койгонуңуздарга чоң рахмат. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Көрүшкөнчө. Анан айта кетчү нерсе, буйруса эртең бүгүн эле болмок, бирок азыркы шайлоого байланыштуу көп дагы биздин студияда өзгөрүүлөр болуп жатат. Ошондуктан бардык шайлоочуларды батыра албай калдык. Ошондуктан келерки шайлоо студияга Арстандар биримдиги партиясы болмокчу, урматтуу меймандар. Чоң рахмат. Эртең кайрадан студиядан көрүшкөнчө.